Негизи көп нерсени билбейт экенбиз да, көп нерсенин болгонун да байкабай калат экенбиз да. Анан буга чейинки аралыкта деле менин кызым да негизи ортопедический дерматит бар болчу. Анан айрыкча 2 жашында, 3 жашында көп денесине чыгып барсам болчу. Анда дарылар сүртүп, ар кандай нерселер сүртүп атып кайтачумун. Витамин деле берип көргөм. Андан кийин ортодо бир айылга барганда андай ал жактагы айылга барганда жок болуп кетип, анан андай сууларга түшүп келгенде, айылдын баягы сууларына түшүп кеткенден кийин, түшүп келгенден кийин негизи чыкпай жүргөн. Ортодо дагы бир ооруп, эме кылганда бир көп кайталабастан, бирок эме иммунитет түшүп кеткенде кайра эле баягы антибиотиктерди ичкенде сөзсүз түрдө кайталачу да. Анан ошол кайталаганда негизи мен ошол убактарда эчтеке сүртпөдүм да. Анан бирок ошол мезгилдерде мен эме боюнча, трансформация боюнча окуп аткам. Анан ошолордон бул себеп болдубу? Ортодо деле бир мындай эле негизи бир витамин бир балама берген да, ага деле кошуп бергем. Башка денесине эч кандай сүртпөгөм да, баары сүртпөдүм. Анан өзүмө ушу трансформациядан иштеп аткандан ошонун бир эмелери иштегенде пайдасы тийди деп ойлойм мен, сөзсүз түрдө. Анан азыркы күндө кызым баягы күндөрү ооруп калды. Анан бир эмесе 2 жолдан улам биринин артынан бири ошо антибиотиктерди ичип атпайм, чыгып кайра дагы ушундай иммунитет түшүп кетип, кайра дагы денесине жайнап чыкса керек деп баягы корккон болчумун. Бирок Кудайга шүгүр, денесинде антип ташып чыккан жок да, кызымдын денесине эч нерсе чыккан жок.